Мындай пробкада туруп, мынакта бир байке чечип отур. Кандай байке? Не чечип отур анда? Пробкада элдер чечип отур. Пробканы жооп бергиле. Так. На складе обнаружены телефоны. Бишкекте кампалардын биринен документи жок жарым миңге чукул телефондор табылды. Салык кызматынан ал жерден 487 чөнтөк телефон, 9 планшет жана бир канча кулакчындар, кабелдер чыкканын билдиришти. Өлкөгө бул товарлардын кантип жана ким аркылуу ташып кирилгени такталып жатат. Рабочий телефон, пожалуйста. Ваня, да? 150 штук. Без документов. Так, здесь 150. Там еще 40 штук макетов. Нет, с их слов они утверждают, что это макеты. Похожие все. 46 штук, да? По 50. Здесь тоже различные телефоны. Иракта кыргызстандык аял кармалды. Интернет тармагында Иракта кыргызстандык аял уурулукка чектелип кармалганы тууралуу маалымат тарады. Тышкы иштер министрлиги 1987 жылы 26 декабрда туулган жаран Иракта сулуулук салондордун биринде эмгектенерин билдирди. Учурда Кыргызстандын Кувейттеги элчилиги тиешелүү тараптар ошондой эле кармалган жарандын жакындары менен тыгыз байланышта. Учурда аталган жаранды мекенине кайтаруу маселеси каралууда деп айтылат маалыматта. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөдө жумушка орношуу боюнча сунуштарды кароодо сак жана этият болгону өтүнөт. Булак Назар News Кежи. Түтүк жарылып, батирди кайнак суу каптаган. Бишкектеги Лев Толстой көчөсүндөгү номер 16 үйдө чатыр тарабындагы түтүк жарылып, кайнак суу бүтүндөй подъездди каптады. Натыйжада батирлерге, эмеректерге жана техникаларга зыян келди. Үй убактылуу жарыктан ажыратылган, материалдык чыгымдын көлөмү азырынча такталып жатат. Булак Сокол Медиа. Кытайдан Бишкекке заманбап 95 экологиялык автобус жөнөп кетти. Алар Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Жашыл шаар долбоорунун алкагында сатылып алынган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Дагестанда тег учак кырсыгынын чоо жайы айтылды. Дагестанда кулаган тег учак эс алуу базасынын аймагындагы коттеджде түшкөнүн Ачи суу айылынын башчысы Могамед Расул Абдулсаламов РИА Новостиге билдирди. Кырсык федералдык жерлерде, жээкке жакын жерде болду. Тег учак жээк сызыгындагы коттеджде кулаган. Ал эс алуу базасынын аймагындагы жашалбаган имарат болчу, деди ал. Маалыматка караганда, К226 үлгүсүндөгү тег учак Кизляр шаарынан Сбербашка учуп бара жаткан. Ал жума күнү күндүз Ачи суу айылынын аймагында кулаган. Телеграм каналдардын маалыматы боюнча тег учак курулуп жаткан мейман үйүнө түшкөн. Ошол учурда ал жерде эч ким болгон эмес. Абадан учкан техника Кизлар электромеханикалык заводунун кызматкерлерин ташып бараткан. Жалпысынан бортто 7 киши болгон, 4-ü кырсык болгон жерде каза болуп, дагы бири Сбербаш шаардык ооруканасында көз жумган. Дагы 2 адам оор жаракат алып ошол жака жеткирилген. Региондук саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жабыркагандарды күйүк борборуна которушкан. Алардын биринин абалы оор, экинчисиники орточо оорундукта. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсыктын негизги себеби абада кыймылдаткычтын күйүп кетиши. Ошондой эле пилоттун катачылыгы же техникалык мүчүлүштүк версиялары каралууда. Кырсык болгон жерде өрт чыккан, бирок ал толугу менен өчүрүлгөн. Тергөө комитети бир нече адамдын өлүмүнө алып келген коопсуздук эрежелерин бузуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр.
Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен улум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом, 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизде андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат К деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.